Çok kötü bu ha. Videodagi ma'lumot 2022-yilning 27-iyun kuni bo'lgan. Türkiya Kastamonu'nun Bozkurt rayonunda nöşürülüp жааган жамырдан улам эзине агымын каптаган селдин натыйжасында үйүнө камалып калгандар куткарылууда. Районда нөшөрүлүп жааган жамгырдан кийин эзине агымы ташкындап кээ бир үйлөрдүн кире бериш кабаттарын суу каптады. Үйлөрүндө камалып калгандар өрт өчүрүүчүлөр тарабынан куткарылган. Райондун Илиш айылында селден улам үйлөрүнө камалып калган 5 киши ЖЭК коопсуздук командирлигинин тик учагы менен имараттардын чатырларынан чыгарылды. Коопсуз жерде күтүп турган тез жардам унааларына түшүрүлгөн бул адамдар андан соң жетекчилер белгилеген жатаканаларга жеткирилди. Bir тараптан Кастамону менен Шен-Пазардын ортосундагы автожол туннелдеги көпүрөнүн бузулушуна байланыштуу унаа кыймылы жабылды. Бозкурт Илиш айылынан өткөн суу ташкынынан улам айылдагы айрым үйлөрдү суу астында калган. Учурда тургундарды эвакуациялоо аракеттери көрүлүүдө. Кастамону губернатору Авни Чакыр сел жана суу ташкыны болгон Бозкурт районунда каза болгондор жана жоготуулар болгон жок деп билдирди. Видеого лайк басып, дүйнөдөгү жаңылыктардан кабардар болуп туруу үчүн подписаться деген кнопканы басып, жандагы коңгуроочонду басып коюңуздар.